Мансур бин Амар bir күн адамдарға баян қылып жатқан учурда bir жігіт келіп, елге қайрылып анан, маға 4 тиын беріп қойғылачы деп сұранды. Мансур тұрып айтты. Ким ушул жигитке 4 тиын беріп, анын ажетін açsa, мен аға 4 түрді дуа берем деді. Мечиттин бурчунда bir қарақұл олтырған екен тұрып айтты. О Мансур, ошол 4 тиынды мен берем. Бирок мен каалагандай дуа бересиз деп 4 тиын чөнтөгүнөн чыгарып берип айтты. Биринчи тилегим, мен кулмун. Дуа кылың мен кулдуктан азат болоюн. Экинчи тилегим, менин кожоюнум жөөт. Дуа кылың, кожоюнум исламга кирсин. Үчүнчү тилегим, мен кедеймин. Дуа кылың, бай болоюн. Төртүнчү тилегим, менин күнөөлөрүм кечирилсин. Мансур кулдун каалаганындай дуа кылды. Ал жердеги эл бардыгы «Амин» деп турушту. Кул үйүнө келгенден кийин жогоруда өткөн окуяны айтып берди. Кожоюнунун жүрөгүнө ыйман кирип, кулдун жасаган ишинен ыраазы болуп айтты. Мен сени азат кылдым. Ушул күнгө чейин мен сага кожоюн болуп келген болсом, бүгүндөн баштап сен мага кожоюнсуң. Мен исламды кабыл алдым деп калима келтирип мусулман болду.